Чагым. Акматтын эки куржун көзү китеби боло турган. Куржундун бир көзүнө кандай китеп бардыгын окуткан балдары жана айылдагылардын бардыгы билет. Экинчи көзүндө кандай китеп бардыгын эч ким билбейт. Айылдагылар Акмат жокто эчен аракет кылып колпусун ача алышпаган. Килитти кесүүдөн же колпусун сындыруудан уялышкан. Акмат элди таң калтырган куржундун көзүн ачып, бир орусча китепти алып, колтугуна катты да чыгып кетти. Эркайым менен Асел өздөрүнүн кирин жууп жатышат. Каныбек 2 жумадан бери буту шишип үйдө. Балдак менен басып, үйдөгү майда чүйдө жумуштардын бардыгын иштейт. Сурмаш сурап келген куйрук майды тарткандан бери буту түзүк. Эшендердин кылыгы эсинен чыгып кеткенби же башка коркпой турган ой ойлоп тапканбы? Айтоор Эркайым Каныбекке мурункудай карабай, кээде татынакай сөздөр менен тилдеп, кээде шак эттире чаап дагы жиберүүчү болду. О, Каныбек, бери келчи, деп Акмат чакырды. Барба, андан көрө отту жагып суусун, деди Эркайым. Барайын жеңеке, эшендер эстен чыкса да молдолор алдыбызда турат го. Жылаңач эшенди өзүбүз чакырып, кийимчен молдо чакырганда барбаганыбыз уят болор, деди Каныбек. Каныбектин эмне дегенине Асел түшүнбөй туруп, дөөдүрөгөн, өлүгүңдү көрөйүн. Ал дагы отту жак, деди. Дөөдүрөгөн келеси ол. Соо кишинин эмне кылганын билеби, Асел жеңе? Тетиги жылкы айдаган жигитти тааныйсыңбы? Дегенде Асел жалт карап алды да, сандалган өлүгүңдү көрөйүн деп күлкүңдөп Асел үйүнө кире качып кетти. Бар эми, барып бат кел, жалбыраган чечек. Жандын баарын коркок билиш кылып алыптыр деп Эркайым дагы ылдый карап күңкүлдөдү. Жылкы айдап бара жаткан Садыражынын уулу Дөкөн кызды көрсө кынаган кызыл курун чубаган, келиндерди көргөндө эт бетинен кулаган жигит. Өткөн түнү Аселдин үйүнө кирип бара жатканын Каныбек көрүп калып, баягы Сабыржан ишиндей кыла турган болгондо Эркайым койдуруп койгон. Аны Асел билбейт. Ушул жерде отурсак эч ким көрбөс деп Акмат түн тарчанын арасында олтурду да, орустун атактуу акыны Пушкин дегендин китеби экен. Мурунтан окуп берүүнү ойлосом дагы ыгы келбей жүрдү эле. Бирок окуган менен түшүнбөйсүң. Ошондуктан жомок сыяктантып гана айтып берейин деп китепти көрсөттү. Каныбек ара чолоолоп, кыштакта окуган, бирок өзү оорулуу жана түрдүү жумуштардан колу бошобогондуктан жакшы окуй алган жок. Ошондой болсо да Акматтын дилгерлик менен окуткандыгы аркасында Каныбек тантыр-мунтур кат жазып, даана жазылган кат болсо окуп калган. Башка молдолор 3-4 жыл окутуп жүрүп, анан кат тааныта турган. Каныбектин кат таанышы чоң койчуну көп таңдандыра турган. Молдоке, аз убакыттын ичинде Каныбекке кантип кат тааныттырып жибердиңиз дегенде, мен түшүнүксүз сөздү балдарга окутуудан качам. Айрыкча Каныбекти антип окутканым жок. Галя менен Боря мага алды менен тамгаларды үйрөтүп, анан кат жазып окутууга үйрөткөн. Мен дагы Каныбекти ошол жол менен үйрөттүм деп Акмат чоң койчуга жооп бере турган. Кийинки күндөрдө Акмат Каныбекке орусча тамгалардын бардыгын үйрөтүп койду. Бирок Акматтын иши тескерисинен айланган. Ал жөнүндө Айдарбек таткадан башка эч ким билбейт. Мындан 10 чакты күн мурун Айдарбек таткага бир кат келген. Ал кат Айдарбек татканын жашырын сырдуу, түйүндүү суроолоруна жооп берген кат эле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бугай салам биздин балаңыз ва хамда ак падышага ва болуп бий таткаларына алал кызматын кылгуучу адигине старшыдан ва сизги ызатлуу сүйүклүү ва хамда кымбатлуу атабыз Айдарбек таткага дугайла салам. Ардактуу ата, мен сизди өз атамдан артык көрүү менен барабар сизге кымындай жамандыкты каалагым келбейт. Ошондуктан мен сиз жөнүндө көргөн түшүмдү айткым келет. Түшүмдө бардык тубан чогулуп, топ болуп жаткан экен. Топко чогулган элдин ортосунда ак кийим, ак боз ат минип турган экенсиз. Бирок сиздин мартабаңызга вахамда өзүңүз каршы чыгып, жаныңызда бир молдо турган экен. Мен бул түшүмдү Ош шаарындагы имамдарга ва мартабасы улуг адамдарга жоорттум. Айдарбек татканын мартабасы мындан дагы көтөрүлүп, жакшы жүздөн ашат экен. Кара санап кастык кылуучу душмандын канатын сынат экен деп жорушту. Лекин үйүңүздө жүргөн Акмат молдо жөнүндө айта турганым башка. Чүнки ал ашкан кесеп, киши өлтүргүч, мытаам жана динден чыккан капыр эле. Эгер муну жалган айта турган болсом, эки дүйнөдө тең жүзүм кара, катыным талак болсун. Акматты молдо кылып үйүңүзгө алып жүргөндүгүңүздү угуп, эң жаман капа болдук. Чүнки анын эмне кылып жүргөндүгүн мен гана эмес, бүтүн Ош шаарындагылар да жакшы билет.
Ошондуктан Акматтын кылган кылыктарын Ош оёзуна дагы маалым кылдык. Лекин менин үйүмдө жүргөн молдоду ушак кылат деп мага капа болбоңуз. Сизди кадырлап кат жаздырган ак падыша хам даткаларыбыз үчүн алал кызмат кылууга көңүл койгон, бирөөгө кастык кылууну ойлобогон ва хам кой оозунан чөп албаган Адилет старчы. Адигине суранчы баласы. Кат билбегендигим үчүн мөөрүмдү бастым. Старчынын суроо боюнча кат жазуучу молла Асанбек деп билерсиз. 1321 сана теке айынын 5-күнү деп жазылган. Айдарбек татка бул катты окугандан кийин кат жазып Адигинеге киши чаптырган. Уулу Карабекти Ош уездине жиберген. Муну Акмат билбей Каныбек менен Арча арасында олтурат. Акмат мурундагы орусча аңгемелерден Каныбекке көп айта турган. Бүгүн болсо Пугачев жөнүндө кыскача айтып берди эле. Мурунку айтып жүргөндөрүңүзгө караганда бул түзүк экен. Бирок Пугачев өзү мансапка макул болгон башаламан иш кылган сыяктуу деп күлүңдөй Акматка карады Каныбек. Акмат Каныбекке башка сөз айтпады. Дагы көп нерселер жөнүндө айтып, сага билим берүү жөнүндө көп ойлосом дагы турмуш туура келбеди. Кантебиз, заман ушундай. Эгер Сергейдин айткандары туура келсе, биз өңдүү зарлангандарга бир жакшылыктуу заман болор, деди да терең ойго кетти. Карачы молдоке, Айдарбек таткалар жоон топ полиция менен келе жатат, деди Каныбек. Акмат жалт карап, соо келе жаткан полициялар болбосо экен, деп Акмат чоочулагансыды. Сиз олтура туруңуз, мен барып байкайын, деп Каныбек айылга жөнөп калды. Эгер мен жөнүндө шек боло турган болсо, тебетегиңди алып, желкеңди качып кой. Мындан ары Арчанын арасы менен качкыдай болоюн, деди Акмат. Айдарбек татка кара жоргонун үстүндө теңселип полициячыларга бирдеме айтып күлдү. Хорошо, деп полиция башчысы куураган чийдин дүңксүйгөн буржуйган узун сары мурутун эки жагына сылап койду. Мына бай, биздики кибит, деп Айдарбек таткасы менен алдынан көрүнгөн үйүн көрсөттү. Айдарбек татка полиция алып келе жатат деген сөздөн улам болуш би, старшы, элүү башы, 10 башылардын баардыгы жолунан тосуп чыгышкан. Молдолор айткан коңгуроолуу көк эшекти ээрчигендей болушуп, полициячылардын артынан самсып келе жаткан кишилер алайдагы мансаптуулар. Полиция башчысы менен Айдарбек татканын артынан бараткан полициячыларды тегеректей тартып, толмочунан келатышат. Бул жерде орус кыштагы жок. Жыл маалына чейин 1,5 гана орус кызмат менен келсе келип, келбесе жок болгондуктан орусту көрбөгөндөр, көрсө да өңү башын байкабагандар эл арасында өтө көп эле. Жол боюндагы айылдын аксакалдары жылаң баштанып, колдорун боорун алып, алыстан гана салам айткан болушат. Ойноп жүргөн балдар коркуп, жабуусунан үрккөн тайдай эңтеңдешип, үйлөрүнө кире качууда. Даткадан уялганынанбы же полициядан коркконунанбы, аялдар үйүнүн ичинен шкаалап, шыбыр күбүр болушат. Албай старчы, айыл жакка барып кээс салдырып, Акматтын үйүн жасатып жибербейсиңерби? Деди Датка. Датка Алыбайды жумшаса да, ага кошомат кылып, атын такымга бир чаап, айылга карата чүй койгон 10 башы, 50 башылардын саны 10дон ашып кетти. Отун алып, от жагуучу, бодону кой ордуна союучу Айдарбек Даткага болбосо да, анын катарына жагынуучу эптүү жигиттердин дагы Датканын үйүнүн жанына чогулушту. Үйгө килем түшөп, шайы төшөктөрдөн салып, керегенин түптөрүнө кырка балыш коюп, колдорун боорун алышып, жигиттер амандашуу менен полициячылардын аттарын ала башташты. Бирок орусча салам айтууну жана өздөрүнүн кубанычын билдирүүнү билбеген элдин кээси элеңдеп чоочуп, кээси дудук сыяктанып, көзүн жалдыратып ирмешет. О байбиче, Акмат молдо үйдөбү? Бул адамдарга тилмеч болуп бербесе болбой калды, деп Айдарбек эшик алдында турган Салтанатка бастырып келип үн салды. Ботом, деги тынччылыкпы? Булар эмне иш менен келген экен? Деп Салтанат акырын күңкүлдөп, Даткага кулагын салып, мойнун созду. Акмат молдого келишти, деди да Айдарбек Салтанатты ымдап үйгө алып кирип кетти. Айдарбек Датка менен Салтанаттын сөзүн чала чарпы кулагы чалганда Каныбектин бүткөн бою дүр этти. Акырын барып айтууга мүмкүнчүлүк болбоду. Кандай окуя болооруна көзү жетпеди. Бир чагым бар болсо керек, деп ойлоо менен акырын тебетейин алып, желкесин кашып койду да чоң койчунун үйүнө карап аксаңдап жөнөдү. Каныбектин кийиминин жамандыгын,
балтырынын кесилгендигин, балдак менен аксаңдап басканын, бутуна тарткан жаман чүпүрөктөрүн көрүп, полициячылардын бир тобу күлүп калышты. 5-6 жигит арчанын арасына барып кыйкырышты эле, Акматтан жооп болбоду. Айылдагы эл дүрбөп, полициячылар атка мине башташты. Акмат тырмалап олтуруп, арчанын жогорку башына чыкты. Ары карата кетүүгө жол бербей аска турат. Сол тарабы кыр. Кырга чыкса киши эмес, жоргологон чымчык дагы көрүнбөйт. Оң тарабы калың арчалуу бийик бет, бирок Акмат жашынып турган арча менен ал арчанын арасы азыраак ачык. Ачыкка чыкса дагы көрүнүп калат. Акматтын айласы кетти. Төмөнкү кокту кыр менен арчаны аралап эле келе жатат. Өзүн кармоого келгендерди Акмат эми жакшы билди. Акмат экинчи беттеги калың арчага кире бергенде, полициячылар тараптан 3 удаа мылтык үнү чыкты. Чагым менен караланып, эрик талашып качкан Акмат ок жолунан мертинип, көйлөнгөн бойдон сүрдүгүп барып, бети менен жыгылып тура, аркы арча арасына кирип кетти. Алды Акмат молдук, ай, деп бетин баса, чоң койчунун үйүнө сүйөнүп турган Каныбек чыдабай тегеренип кетти. Койчулардын коңур күү. Кана досум, чогулгурдун койчулары чогулсун, чооруңду тарт. Омбудан домбу кылып, ак уйга кара аладан бука салып, батбаягын төртели кылып, туяктарын шылтылдатып, мүйүздөрүн жылтылдатып, сайгактап качып келе жаткандай кылып, көк бука, тебетей тепмей, уюм тууду ойноп, бүгүн кумардан бир каналы, деди Каныбек. Жапек менен Каныбек ар кайсы өнөргө жакын болгондуктан, ал экөөнү эш кылып, түрдүү тамашаны угууга жамаатташ койчулардын бардыгы келе бере турган. Ошондуктан койчулардын куту Жапек менен Каныбекте деген сөз айыл арасына ылакап дагы болуп кеткен. Жапек чоорду түркүмдөтүп тарта баштады. Бирде ичке, бирде коңур, бирде алкымын былкылдатып, кош үн чыгарып тартып, акырында саралдым кой, көз аман бол деген арман күүнү тартканда, Каныбек дагы токтоно албай, сүйгөнүңдөн айрылган түйшүгү көп заман бул. Армансыз кеттиң алыска, сардалым кой көз аман бол деп чоордун мукамдуу үнүнө кошкондо, ой садагасы кетейин, соктур, сенин үнүңдү уккан кыз келиндердин жүрөгү эзилип, бүткөн бою эрип кетсин деп бир койчу Каныбектин мойнуна асыла барып олтурду. Ой шадагаң болоюн, сенин үнүңө мен кубайын, мешилдет, тетиги тешек тейип жүйгөн келиндей өлүп кетсин деп Кубат Каныбектин экинчи жагына келип олтурду. Кубат болсо Эсенкелдинин коюн 10 жылдан бери кайтырат. Жашы 30-дарга барып калган. Сары чейкил, көзү көк чекир, бети кууш, маңдайы жайык, болук неме. Көсөө адам сыяктуу анда-санда гана эрбейген жерде сакал муруту бар. Тамтың баскан баладай сүйлөгөн тилинен айланайын. Жөө туман баскандай болгон көзүңдөн айланайын. Тузу жок аталадай болгон сөзүңдөн айланайын. Ак куурайдай кубаты жок өзүңдөн айланайын деп Каныбек Кубатты басып калды. Болду эми, болду, шаным оюп калды, туйшу шадагасы деп Кубат Каныбекке жалына баштады. Кубат өзү чоң болсо да эч бир койчуга алы жетпейт. Ким менен кармашпасын, боор токкого илинген коендой алдында калганын көрөсүң. Бирок ким канчалык ойносо да көтөрөт. Өлүп бара жатса да мен улуумун деп эч кимге жаман сөз айтпай, жалынганы жалынган. Анын бул мүнөзү койчулардын бардыгына сүйгүнчүктүү. Койчулар өзү келип тийишпесе, Кубат өзү барып эч кимге тийбейт. Койду тосуп кел деп 10 жашар бала жумшаса да, шаят, шадагасы деп кете берет. Койчулардын бардыгы азыктарын чогултуп, 5 эчкинин сүтүн саап көөрчөк кылышты. Ирип кетпесин үчүн чаначтын оозун бүйрө кармап, Кубат быша баштады. Калган койчулар азыктарын сайып, Каныбекке каршы бет алып, уюм туудуга киришишти. Бирок эч ким Каныбекти ута алышпады. Бардыгы тең азыктарын Каныбекке улуттуруп жиберишти. Келгилеме, көк бука ойнойлу деп Жапек таягы менен чуңкур каза баштады. Үй ордундай жерге кырка тартып, киши башына бирден чуңкур казышып, орто жерге чоңураак чуңкур казышты да, айланасындагы майда чуңкурларды таяктары менен басып турушту. Бирок көк буканы айдоого эч ким чыкпады. Таяк кармаша кеткенде терден кургап көк буканы Жапек айдамак болду. Жапек томологураак ташты таягы менен чапкылап, улам айдап келген сайын чуңкурга жеткирбей койчулар чаап жиберет. Улам алыска чапкан ташты айдап келем деп олтуруп, шай кетип, Жапек чарчады. Айдап кел, деди койчулардын бири. Барбайм, айдап келсем дагы эле кайра чаап жиберип, айдап кел дейсиңер деп Жапек көшөрүп болбоду.
Kaçkandı убада боюнча төбө басты кылабыз деп койчулар Жапекти жулмалап басып калышты. Кокуй, ой өлүп кеттим. Өпкөн кушурулуп кетти. Ой колум кайрылып калды. Бутум дешип бирин-бири түртүүдө. Койгула, өлүп кетет деп Каныбектин үстүңкүлөрү оодарла тартып Жапекти бошотту. Койлор алыстап бара жаткандыктан оюн токтоду. Таяктарын алып, койлорунун артынан жөнөөгө камнышты. Бирок алды эмнеге кыңырланышып, акырын Каныбекке карашып, алдыртан Кубаттын колундагы чаначты тиктешти. Өздөрү эмгек сиңирип жасашкан көөрчөк болсо да, Каныбекке уттуруп жибергендиктен эч кими ичебиз деп унча калышпады. Көпкө чейин койчулардын боор толгоосун байкап туруп, "Олтургула курбулар, көөрчөк ичели. Силерди ачка коюп, Кубат апкем экөөбүз бул көөрчөк менен аталарыбыздын ашын берет белек" деди Каныбек. "Ой садагасы кетейин оозуңан" дешип, курсагы ачкан койчулар кубангандарына чыдабай, таяктары менен жерди сабап, тебетейлерин көккө ыргыта, баардыгы уй мүйүз тартып калышты. Би чөгөймөдөн ичебиз" деп Кубат бир чаначтын түбүн чөгөрмө жасап, көөрчөктөп коя баштады. Койчулардын курсагы тоюп, денелери бир аз жазылган соң, койчулардын коңур күүнү тартып берүүнү сурашты. Каныбек сары жыгачты оюп, кызыл өңгөч каптап, жума жасап берген чоорун койнунан сууруп алып, байпагыбыз макмал болуп, курсагыбыз тоюп, өзүбүзчө ойноп маңдайыбыз жыргагыраак отурган жерибиз ушул курбулар. Мындан башка бизде жыргал барбы? Жыргал жок. Кечке кой кайтарып, кечинде отун алып от жагып, байбичеден тел угуп, токолдордон түрткү көрөбүз. Байгеден тең жеп магдырап, уктоо бизде жок. Башта эрк, колдо бийлик жок. Колубузда кул эмесибиз да кул болгон, күнү-түнү ыйлап сыктаган, куур тон, куур шымдын ичинен чыкпаган, же зарыбызды бирөө укпаган шордуу койчулар бирибиз, курбулар. Билген күүмдү силерден кантип аяймын? Мааниси кенен, сыры терең, койчулардын коңур күү деген ушул деп жума үйрөттү эле, деди да толкунданып тарта баштады. Каныбектин сөзү койчулардын коңур күүнүн мукамдуу коңурүнү койчуларды ойго салып, санаасын санга бөлүп, сары убайым, сансыз кайгыны эстерине салып, учсуз түпсүз ойдун толкундуу бешигинде термелитти. Айымбатчанын тоюнда Зуннахундун Кашкардан келип тамаша кылганына бүгүн туура 30 күн болду. Зуннахун балам, кызыма караба, өзүмө кара. Кызымдын бир уч сөөгүн албай, менин кадырымды ал. Эл алдында менин кадырымды көтөрүүнү же жерге тепсөөнү өзүң билүүң керек деген Айдарбек татканын сөзүнөн улам, Зуннахун 30 күндөн бери оюн салып, күнүгө тамаша кылат. Зуннахун бул ишти айымбатчага кызыккандан эмес, соода ишине кызыккандыктан иштеп олтурат. Күйөө кыздын өргүсү делинип, обочо четке 12 канат ак үй тигилген. Ал үйдү бир айдан бери Зуннахун менен айымбатча ээлеп, жалгыз жеңеси Асел башкарып келет. Айдарбек татканын агалары Керимбектин келиши Айнакан бир тай союп, Зуннахундун мындан 3 күн мурун танган болчу. Зуннахун тангандыгын үчүн деп Айнаканга 100 кездеме, 2 жибек жуолук, 2 шай көйнөк, кыскасы жалаң бир сыйра кийим берген. Айнакан болсо 2 бие сойдуруп, бүтүн 3 каракол, шарт, кала берсе сопу коргондон бери кыз келиндер, жигиттерди чакырып келип, 2 күнү оюн салып, эң акыркы оюн кечээ бүттү. Айымбатчаны никелеп алуу үчүн Зуннахундун кечинде түндүк көтөрүү тоюн жасаган. Түндө түнү менен дагы оюн болгон. Бүгүн таң эртеңден эл чогулуп, ат чабыш, кунан чабыш, балбан күрөш, эр оодарыш, сайыш болду. Түш оогон кезде элдин баардыгы жабыла улакка киришти. Тай торпокту союп, 4 бутун кесип, чабынан жарып, ичек кардын алып, башын кесип таштап, белин омуруп торпокту тарта башташты. Бирок чоң торпоктун толкун чанда бир гана ат жалын ашырышты. Айланайын абаке, мага ашырып бергин. Жок мага, токто мен алайын. Өлүп бара жатабыз. Жана сен бир таштандың го, дешип, улакты ат жалына ашырып алган чоң улакчыларды жандай чаап, улакты өзү ат жалына ашырып ала албагандар тиги улакчыларга жалынып жүрүшөт. Жеңе, айымбатчанын тою болуп, улак тартылган күнү мени койдон бошот. Эгер ыгы келсе бир ат минип, улак тартышып көрөйүн деп, өгүнтөн бери Каныбек Эркайымдын кулагын кужурун алып келген. Датка, сиз капа болбосоңуз, Каныбек бүгүн үйдө калсын.
Койду кайтарууга адам чыкпаса үйдөн көздөп турар. Айымбатчанын тойунда мени үйгө калтыр деп көптөн бери жалынып жүрдү эле. Бизге келип кызмат кылгандан бери жамандыгы чыкпай келет. Бүгүн уруксат бериңиз деген Эркайымдын сөзү менен Каныбек бүгүн үйдө калды. Койду кайтарган адам жок. Үйдөн көздөп улам кайрып келип коет. Үйдө калууга жооп болгондуктан Каныбек таң эртең туруп, чоң койчунун жаман ээрин оңдоду. Куткунун жаңы тагып, үзөңгү боосу чоң койчу ийлеген күрөө кайыштан өткөрүп, чаболоңдун басмайылынын баардыгын оңдогон. Бирок ат табылбады. Эркайым аркылуу 2-3 ирет суратса да, "О, койботом, ал кулуң аттан ооп түшүп калып, элдин алдында мени маскара кылат" деп Айдарбек татка ат бербей койгон. Каныбектин айласы кетти. Ар кайсы адамдардан ат сурады эле, эч кими бербеди. Жума менин атымы мин деди эле, бирок анын минген аты Каныбектин көңүлүнө толбоду. "Салом алейкум, Жумаке" деп эсен кара өгүзүн минип, каракер атын жетелеп келип тура калды да, Жума жана чоң койчу менен кол алыша амандашты. Эсеним, эл тойго атын минип келип жатканда, сен атыңы жетелеп, өгүзүңдү минип келишиңе жол болсун" деп Жума эсенди каракер атынын моюн сылады. Жумаке ай, мени атка чабандостугумду билбейсизби? Мен ат минип келсем, теге улакчылардын баардыгы коркуп үйүнө качып кетпейби деп күлө эсен өгүзүнөн түштү. Эсендин 10 чакты карасы, 30дай кой эчкиси бар. Саманбөбү өлгөндөн кийин үйлөнгөн зайыбы жакында эркек төрөгөн. Жеңем аман эсен эркек төрөдү деп малын кайтарып жүргөн жерине Каныбек сүйүнчүлөп барганда, эсен сүйүнгөнүнө чыдабай Каныбекти өпкүлөп ыйлап, сүйүнчүсүнө бир козу, жаңы көйнөк ыштан, бир мөкү берген. Зайыбы төрөгөндөн бери эсендин дүйнөсү түгөл. Баласы али күлүшө элек болсо да, ээр токумун камдап, ошол баласына арнап, бир кулундуу бээ, бир байтал, бир музоолуу уй, буш кой берип, ушул каракер атты жаңыдан эле сатып алган. Атың жакшы көрүнөт, эсеке. Эми минтип улак тартып көрбөйсүңбү? Атыңы абдан сынайлы, деди Жума. Ат сүрөшөм деп Шамырбектин ашына барып, ат кайтарып калдым эле. Эми улак тартышам деп уй кайтарып калып жүрбөймбү? Деп эсен күлгөндө, эчтеме эмес, тамаша салып берем. Каныбек тамак алып келип берет деп Жума каткырды. Өзүң минбесең Каныбекке бер, деди чоң койчу. Башынан эле аттуу тамашага эсендин анчалык шыгы жок, бирок бир жакшы аттуу болуп жүрүүгө эсен бала күнүнөн кумар. Жакшы аты болсо, ал атын мыкты улакчыларга берип чаптырып, анын аты менен улакты мыктап, бирөөгө тартса, же акыркы марага таштап кетсе болду. Эсендин башына сыймык конуп, кумары тарайт да калат. Жаңы сатып алган атын жакшылап сынаш үчүн жакшы улакчыга берүүгө атын жетелеп келгендиктен эсен Каныбекке беремин деп айтпады. Эсендин бергиси келбегенин Каныбек сезди. Ат минип улак тартышса да, эсендин кара өгүзүн минип, элдин сыртынан улак тарткандарды карап тургусу келди. Эсендин айтуусуна караганда, кара өгүз быйыл 12 асый, кабыргасы төнүкүндөй, каркайган, капчыктуу, шалмүйүз өгүз. Эсен аке, кара өгүздү бериңиз. Улак тартып жаткандарга сыртынан көрөйүн. Жөөгө эчтеме көрүнбөйт экен деп Каныбек эсенге карап жалдырады. Айланайын, минсең минип кара. Бирок чеберде, өгүздүн мүйүзү жаман болчу эле. Бирөөнүн атынын курсагын кирип бала болбосун. Аттуулардан кийин обочо тур, деди эсен. Каныбек кара өгүздү минип, байкабай тойчу даткалардын артынан бастырып келип, ээрдин үстүнө тура калып, улакчыларды карап турганда, береги кара өгүз минип турган кимдин жигити? Деди тойчу датка. Тойчу датка Айдарбек датка менен тең туш, бирок ар дайым Айдарбекдатканы жыгууга, уят кылууга, элдин алдында Айдарбек татканын айыбын ачууга, шылдыңдап элге жаюуга аракет кылган адам. Бул адатын ал дайыма иштеген. Тойчу датканын сөзүнө эч ким жооп бербеди. Ой, сен кимсиң? Деди тойчу датка Каныбекке. Мен Айдарбек татканын кулумун, деди Каныбек. Эмне өгүз менен улак тартканы келдиңби? Деди тойчу датка ормоңдоду. Ыгы келсе, деди Каныбек. Каныбектин бул сөзүнө Айдарбек датка жаман намыс кылды. Эгер Каныбектин өгүз минип бул жерге келе турганын билгенде, Айдарбек датка Каныбекти алда качан тыймак болуучу. Бирок азыр тойчу датканын көзүнчө эч сөз айта албады да. Кокуй, тойчу датка,
Bala bolgonsun go, ошол жинди неме менен сүйлөшөсүң да, dedi. Жинди немеңе өгүз мингизип улак тарткызайын дедиң беле? Жинди эмес соо адамдар жакшы ат менен улак тарта албай жүрсө, кулу экөөнү карасаң, өгүзүң менен желдирип барып улакты эңип ал. Эң албасаң, datkаң экөөңөрдүн башыңа жоолук салам деп, тойчу датка Каныбектин артынан түшүп, өгүзүн сабап кубалады. Кудай муну урду. Кокуй Сооронбай, албай тойчу daткага жалынып, токтотпосуңор шерменде болдук деп, Айдарбек датка Каныбектин кууп бара жаткан тойчу daтканы карабай тетир карады. Эгер Каныбек улакты эңип албай калса, же эңемин деп жерге оодарылып түшүп калса, бир чынга 100 калпты кошуп, тойчу датка өлгөнчө Айдарбек daтканы шылдыңдап жүрүп өтмөк. Ошондуктан карап туруудан чыдабай, Айдарбек датка элдин артына чыга качты. Бастыр! Эңсең улак сеники, эң албасаң меники. О, жигиттер, улакты ошондой таштагыла деп, тойчу датка кара өгүздү дагы 2-3 чаап жиберди. Сооронбай менен албай барып, коюңуз, жинди неме майып болбосун дешти эле тойчу датка көнбөдү. Тойчу датка тарап кыраан каткы күлүүдө. Айдарбек датка тараптын кээси тетири, кээси жерди карап, кээси аттын жалын тиктеп шылкыя башташты. Каныбек кара өгүздүн мурдун чүйрүйтө тартып тура калып, чап эңкейип улакты алып, ээрдин кашына салып, кайра бура тартып, келиңиз, атыңызга ашырып берейин, деди тойчу daткага карап. Каныбектин улакты эңип алып, тойчу daткага айткан сөзүн угуп, ашырып ал. Өбүлгөңө бир ат берейин деп Айдарбек датка кыйкырганда, Айдарбек тараптан баардыгы дуу күлүп жиберишти. Бул шылдыңдаган өз daткасын куткаруу үчүн тойчу daтканын улакчыларынан экөө келип, Каныбекти ортого алышты. Бул улакчылардын максаты Каныбекти өгүздөн тоглоту тартып, абийирин кетирип туруп, улакты тартып алуу болгондуктан, бири өгүздү башка чаап жиберди. Өгүз башын каттуу чулкуп алганда бир мүйүзү аттын ичине сайла түштү. О, тойчу датка, тиги жигитиңе улак тарттырганыңды коюп, атыңын ичин таңдыр, деп Айдарбек датка жанынын баардыгынча бакырууда. Өзү баштаган тамашага унчук албай, тойчу датка ыза болду. Каныбек улакты алып келип, тойчу daтканын алдына таштап койду. Өбүлгөңө бир коз ал, деди Айдарбек датка Каныбекти карап кубана. Жакшы болот datkata, деп Каныбек дейкечелеп кармап турган козулардан бирин тандап эңип алып кете берди. Каныбектин бул кылыгы элдин көпчүлүгү үчүн кубанычтуу болсо да, эсен менен чоң койчу үчүн коркунуч болду. Ичи жарылган атты бизге төлөтөбү деген коркунуч улам күч алды. Бирок карды жарылган ат жөнүндө эч кеп болбоду. Анткени аңгеменин башын тойчу датка өзү баштады. Эгер ат сурай турган болсо, эртең бир тай кулак минип кетерсиң деп Айдарбек датка айтса, эл күлүп дагы шермендеси чыкмак. Ошондуктан тойчу датка унчукпады. Көрүп турган элдин баардыгы Каныбектин кылыгына таң калышты. Кой кайтарып жүргөн жаман кулдун мындай экендигин эч ким көргөн эмес, ойлошкон дагы эмес. Элдин баардыгы улакты тартып жатып жалдашты. Эмки аңгеме улакты чек коюп таштап тороо болду. Кимди ким кичи колдун өрдөшүнөн улакты алып, ортодогу сайды кечип, чоң кара колдун оозуна таштай турган болсо, ал адам 2 байтал, бир бышты өбүлгөсүн ала турган болду. Айдарбек daтканын эмки милдети өз адамдарына улакты таштатып, тойчу daткадан намыс алуу. Эгер аттарды жана улакты адамдарды тандап аткарбаса, бул намысты тойчу датка алып кетери сөзсүз. Анткени анын улакчылары мыкты аттарды минишкен, жана баятан бери улакка чаппай, аттарын аяп турушкан. Бирок кимдин улак таштаарына Айдарбек daтканын көзү жетпеди. Ошондой болсо да баардык улакчыларды чакырып, аттарын мыктады. Эки тарап өз намыстарын талашып, ар бир улакчы атынын да, өзүнүн да күчүн аябай, аттарга камчы урушуп, баардыгы амалдарын ойлошуп, додого киришет. Бирок улак оор, эл көп болгондуктан көпчүлүктөн ажыратып чыгуу кыйын болду. Бирде улакты жерге түшүрүп жиберишсе, бирде басмайыл үзүлөт. Же улак алып качуучу тегеректен жиберишпейт. Тек үймөлөктөшкөн тополоң. Каныбек, өзүңө өзүң ишенсең, менин атым минесиңби? Деди эсен. Datkata уруксат берер бекен, деди Каныбек. Datkata, мен атымы Каныбекке берсем, кандай болор экен? Деди эсен datkага жалынычтуу карап. Аны өзүң бил. Кокус ат майып болсо, андай мындай дебе, деди Айдарбек датка. Кел Каныке, ажал жетсе, ат эмес киши деле өлөт, деп эсен каракердин жабуусун алып, өгүзүндөгү ээрин алып токуду.
Каныбектин жаман чокой жаргак шымын жыртык тонун көрүп, боюңа бүткөн жигиттик сымбатың болбосо, атыма жолотпос элем. Кел, кийимиңди чечип, менин кийимимди кий деп, эсен маасын, жаңы таар чепкенин, сары жаргак шымын, ак калпагын Каныбекке кийгизди. Каныбек атты минип бастырып бара жатканда, "Ой, атка отурган мүчөңдөн айланайын. Айыбы кулда" деп, Жума эсен менен чоң койчуга карады. Кой алыстап бара жатат деп, чоң койчу койго басмак болду. "Атаке, мен эле тосуп келейин" деп Бегайым койго кетти. "О, ботом, Даткаке кулуңузду караңызчы" деп, Алыбай старшы Каныбекти көрсөттү. Алчактаган карагерди минип, калпагын алчылдата кийип, түптүү карагайдын дөмүрүнө орноткон дөшүдөй атка отурушуна карап, элдин баардыгы Каныбекке таң калды. Бегайымдын эки көзү жалжылдап Каныбекте, бирок алыстан жакшы көрүнбөйт. Атын камчыланып көптүн арасына кирип кеткен бойдон көзүнө чалындыра албады. Жүрөгү алып учуп, ал эмне болот? Коксаттан жыгылабы? Же атын майып кылып доого кылабы? Же улакты таштап ийип абийир алабы? Деген түркүм ой биринен сала бири чубалды. Айдарбек Татканын кызынын тою болот деген сөз менен алайдагы элдин көбү келген. Сөөк тамырдан эч ким калган эмес. Улакты көрсө да көрбөсө да эл дүретип сүрүлгөн тарапка айлана чабышып, жандын баардыгы жүрөт. Тек улак тартууга жарабаганы да дөөлүгүп, додого карап четтен кыйкырып, куру бекер атын моюнга сабаган болушат. Тиги чоңдор улак тартпаган ээн жактарда тай, кунан минген балдар чапкылап, биринин тебетейин бири алып качып жүрүшөт. Аялдар улактын тамашасын алыстан карап турушат. Күйөөсүнүн ичи тарлыгынан корккон келиндер үйүнүн тешигинен шыкаалашат. Карсылдатып атын сабап, ортодогу улакка карап умтулуп жаткан адамдар: "Менин атымды чаап кой. Байкап чаппайсыңарбы? Кулагым жарылып кете жаздады. Мен кара санадымбы? Атымы чаптым. Тарс, бат, бутуңду чыгар, атты тарткыла. Одар, кокуй өлдүм. Ой ат, качты, карма, ой карма. Саманбы, аман. Баары бир эч кимге бербеймин. Кана менин атымы тартып койгула" деген Каныбектин үнү чыкты. "Тарт, чабатты, Кудай берөгөр. Ат салба, атты башка чаппа" деген чуу менен элдин баардыгы кичи кара колдун түштүк өйүзү менен төмөн карата жөнөп калышты. Каныбек четтен чыкты. Каныбектин оозу канап, күйүккөндөн өңү кумсарган. Карагер ат капкара атка айланган. "Эми кое бергиле" деп, Каныбек карагердин тизгин чылбырын өзү алып, "Чү айт" деп, карагердин мойнуна 2-3 чапты. Араандай оозун ачып, карагер элден бөлүнүп чыкты, бирок айылдагылардын баардыгы Каныбекти тегеректеп, тойчу датка тараптарга жол бербей, Каныбекти кайтарып келе жатышты. Каныбек кашаттын жол карап олтурган жок. Тике кашаттын башынан ылдый түшүп, кичи кара колдун суусун кечип чыкканда эл чурулдап сууга келди. "Карачы, чоң койчу, тиги Каныбек эмеспи?" "Таанылбайт. Кудай ай, атымдын 6 саны менен Каныбек аман болсо экен. 9 токоч баа бедин, бир улак садага" деп, эсен өгүздүн муруттугунан кармап отуруп тура калып чыдабай турат. Каныбек менен карагерге эч ким жетпеди. Каныбек улакты болжогон жер эмес, андан ары өткөрүп барып, "Ал, кийирип алгыла" деп, Карабай деген 5 эчкилүү кедейдин үйүнө улакты таштап жиберип, өзү атты кайгырып барып, кайра тартып жөнөдү. Улакты ким алып барып таштады болду экен? Атты кара экен. Жанагы чоко болсо керек." "Жок, кийимине караганда биздин жигиттерден көрүнөт" деди тойчу датка. Энеси эркек төрөгөндөй кубанып, бир-экөө чаап келди. Анын артынан улак талашкандар дагы келе жатышат. "Каныбек аманбы балдар" деп, эсен келе жаткандардан утурлады. "Аман, аман. Улакты ким таштады" деди тойчу датка. "Каныбек" деди келе жаткандар чуулдашып. "Каныбек деген ким эле" деп тойчу датка таңдангандай эки жагындагыларды карады. "Эмне, тааныбай калдыңызбы? Жанагы өгүз минип экөөң улак тартышкан менин кулум" деп Айдарбек Татка каткыра көтөрүлүп калды. Каныбекти аттан түшүрүп, чоң койчу менен эсен каракер экөөнүн тең башынан суу тегеректей чачышты. "Жүр Каныбек" деп, эсен Каныбекти үйүнө алып барып, аты менен Каныбекке бир улакты өпкө чапты да: "Рахмат, Каныбек балам. Сага ыраазымын. Маасымдан бөлөк кийимим сен кийгин" деп, эсен Каныбектин маңдайынан сылап далыга какты. Бегайым Каныбектин эмне болгонун ачык билбей, эсендин карбаластап жүргөнүнөн Каныбектин бир жакшылыкка ээ болгонун сезди. Эгер Каныбек аман эсен абийирин тапса келер деп, бая бир ойлогон ою менен койду айылга карап жайбады. Элеңдеп эки жактан Каныбекти карайт. "Капырай,
Бул ким болду экен деп ойлой Бегайым чочулап, койдун артын айылга карап сүрдү. Эки жагын элеңдеп карап бир адам келет. Башында калпак, үстүндө боз кийим, балбактап шымы чоң. Бегайым бул адамдан чочулап, койдун тегил четин көздөй басканда, "Ой, койду айдаган сен кимсиң?" деген Каныбектин үнү Бегайымдын кулагына шак эте түштү. Бирок башкача кийим кийип келе жаткан адамдын Каныбек экендигине Бегайым таң калды. Каныбек жакындап келип, "Сен ким?" деди. "Мен эле" деп Бегайым уялгандай төмөн карады. Экөө бирин-бири көрүп, жүрөктөрү жаш кулундай туйлады. Өздөрүнүн сезгенин, жүрөктөрүнүн туйлаганын бирине-бири айтпады. Тек жалдырап, бирин-бири карап, биринин колун бири кармап турушту. Каныбек Бегайымдын суроосуна жооп бербей, күлүмсүрөй, "Билерсиң бегиш" деп Бегайымды кучактап, бетинен өпкөндө Бегайымдын бүткөн бою чымырады. Каныбектин оозу тийген жерине бирөө ысык темирди баса койгондой боло түштү. Бирок ал туйлап, Каныбектин кучагынан бошонууга аракет кылган жок. Денеси ысып, кулактары чуулдагандыктан кимдир бирөөлөр "Ой Бегайым, уят деген кайда? Бизден уялсаң болот" дешип чуулдап жатышкансышат. "Эмнеге уяласың жаным?" деп Каныбек Бегайымды дагы кыса-кыса кучактай бооруна кысты да, "Ушул учур экөөбүздүн тең өмүрүбүздөгү эң биринчи, зордуксуз, зомбулуксуз чыргап турган, көргөн кордук, тарткан азаптардын баардыгы унут болуп, эч теңдеши жок чыргап турган учур жаным. Эх, эч кимден кордук көрбөй, ар ким өз эмгеги менен баар таап, сүйгөнү менен өмүр сүрсө кандай сонун болор эле." Бегайым оң жагын Каныбектин көкүрөгүнө сөөнгөн калыбы менен эгин бир аз көтөрүп, көз кырын айланага жиберди. Экөөнүн ушул турушун сүйүнчүлөп, жомоктогондой, кечи алайдын башы тараптан соккон салкын жел Бегайымдын саамайын сеңселтип, түркүм жыгачтарды терметкендей туушап, төмөн өзөн ылдый кетип жатат. Экөөнүн көзүнө баардык нерсе жаңы, баардыгы тең азыр эле өзүлөрүнө калып, экөөнү суктанып карап тургансыйт. Түштүк чыгыш өйүзүндөгү үчтөбө асман мелжиген, аскалуу чокуларын көккө карай созсо, береги үч кара колдун тоолору жашылдан кийим кийип жашаргандай, түркүм булак, түркүм жыгачтары менен өйүздөгү үчтөбөгө мактангандай сөөлөт көткөнсүп, арт жагындагы ноокут тоолорунда сөөнө чалкалагансыйт. Уялбай жигитине өптүрүп, кучакташып туруу кыз үчүн барып турган уят иш эмеспи деген ой көңүлүнө түшө калганда, Бегайым селт эте, башын Каныбектин көкүрөгүнөн тартып, эгин жогору көтөрүп, ага тике карады. Ал эч нерседен камсынабагандай, көкүрөгүн керип, көз карашын алда кайда жиберип, асманга бүгүн биринчи ирет көтөрүлүп учуп, миңдеген барчындар менен басышташып, намыс алгандай, өтө сыймыктанган бозумдай Каныбек сөөлөт менен турат. Бегайым аласала карай салганда, кандайдыр бир жигит "Мен Каныбекмин" деп алдап, сыйкырлап турган сыяктына түштү. "Жаным, Бегайым, кандай сонун кубаныч. Эч кимден алкыш алганым жок эле, бүгүнкү алкыш жүрөгүмдү эзип жибере жаздады. Санда жок кулга Эсен акем кийимин чечип берди. А бул жерде болсо" деди да, Каныбек күлүмсүрөй Бегайымга карап, бооруна кысып койду. "Өзүмдүн Каныбегим" деп ойлой, Бегайым Каныбекти кучагына карай ыктап жабыша, башын анын көкүрөгүнө койду. "Ой, баракелде-ай, уул экен. Капырай десең, жамандан жакшы туулат, бир аяк ашка алгысыз деген ушулда. Сарыбай, сен улакты ат жалына эле ашырдың. Ашыра албай койдуң. Капырай, Сарыбайлар ашыра албаган улакты Каныбектин ашыргандыгы укмуш. Баардан баары миң сан кишиден ажыратып, чоң кара колго таштап кеткенин айтпайсыңбы? Бечара Каныбек, кой кайтаруудан башканы билбеген кул эле бүгүн бага ачылып, эл оозуна кеп болду. Байкуштун колдогону болсо экен. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат деген эмеспи? Эмнеси болсо да бечаранын бага ачылсын. Жанагы салтанат адамдын ким экендигин билбеген катын ушул Каныбектин жаман кор кылып жүрөт. Чиркин-ай десең, чоң койчу бечара сатып берген кийимин кийгизбей жүрүп, баягы жылы бутун чолок кылды. Эркайымдагы адамдын кадырын билбеген неме? Эрке токолгон эмне? Көзүмдашка жигит болсо болот да. Кулдун өлгөн койгону менен анын жумушу эмне? Ал катындарынан дагы жанагы кызы жаман экен. Ошо кызы болбой жерге кире турган. Баягы ата даңкы менен зуннахын алып олтурат да, дешип, айылдагы эркек аялдын баардыгы Каныбек жөнүндө кеп кыла башташты. Каныбектин эрлигин көзү менен көргөндөр уктап жатып ойгонуп да кеп кылышты.
Күні чыга жаздап қалған кезде Айдарбек татқа чапанын желбеге жамынып, екі жақты қарап тұрып, чоң қойчы, тетіге бағыштың баласын шақыртып қой. Қойды бүгінден ары ошол қайтарсын. Ақысын өзің біліп бычып қойғын. Мына қойдан құтылдың жаным деп, үйді ешкім жоқ болғандықтан Бегайым Қаныбектің мойнына асыла кетті. Датқанын ойын білдім. Эмне? Мені жылқычы қылмақчы. Ең жақшы болот жаным. Жылқыдай мал барбы? Көңілің ачылат. Менин жылқычы болуыма чоң қорқыныч бар, жаным. Қандайча? Аны кейін көрө жатарбыз деп, Қаныбек түндө бір тең тұшынан ұққан сырын айтпады. Чоң қойчу датқанын айтқанына жетін албай, қубануу менен талпаңдап, бағыштың баласына баратат. Ақысын өзің біліп бычып қойғын деген датқанын сөзі чоң қойчунун башына бақты қондырып, мартабасын көккө көтөргөндөй болды. Ечен жылдан бері қуырап жүрген ушул бийлик менен унут боло калды. Мындай бийликти датка өз эмес, анын үй бүлөсү да бир аяк ашка айтпаган. Ооба, эми чоң койчу датқанын атынан акы бычып, Каныбектин ордуна койчу жумшайт. Бул шундуктай даража. Буга үй жанынан турган Жума Сурмаш да аябай кубанычты. Ооба, зор кубаныч. Күн уулу шашке болуп калды. Тамашанын аягы бүтпөгөндүктөн алыстан келип кечей калгандар жана айылдагы аял эркектин баардыгы дагы чогулду. Датқанын үйүнүн батыш тарабындагы түздөн аялдар эки ороо каздыра башташты. Эки ороо тең кадыресе чоң болмок. Экөөнүн арасы бир кезден ашыгыраак. Бул эмнең? Асылкан байбиче, деди датка. Кызыңыздын төшөгүн талашабыз датқам, деди Асылкан. Чоң тамаша эм болот турбайбы деп, датка кызынын тою ушундай салтанаттуу болгонуна кубангансыды. Көп убакыт өтпөй самсагын баштаган 10 чакты адам 9 табакка эт, нан, боорсок, кант, өрүк, мейиз салып, ар бир табактын үстүнө 1 сомдон акча коюп, аялдардын алдына келип, улуу кичүү кудагый кудачалар. Сиздерден суранабыз, төшөк талашууну калтыргыла. 1 сому менен 9 табак эт жана союшуңарга 1 бие тартуу, деди. Самсахын кудам, бул тартууң бизди шылдың кылгандык болот. Бул тартууңарды ушунча катынга бүрксө да жетеби? Ошондуктан 6 айылдагы катындарга Зулнахун 6 тай берсин. 6 айылдагы аксакал 6 байбичеге алтын көйнөк жана 6 козу союш берсин. Өргө жабар жүк көрсөтөөрүбүздү өзүнчө берсин. Жылкычылардын укурук боосун өзүңөрчө сүйлөшкүлө. Бул айткандарыбызга макул дебесиңер, төшөөңөрдү талашып тартып алгыла, деди Асылкан. Самсахун Асылканга кайрып сөз айтпады. Тиктеп турду да эркектерге карап, "Журт, аялдар тартуубузга көнбөдү. Мына силерге тартуубуз, биз жакка болушуп бергиле", деди. Болушабыз деп эркектердин баардыгы чуулдашты. 9 табакты бээси менен алышып, эркектердин баардыгы Самсахун тарапка кошулуп кетишти. Самсахундан башка баш көтөрөр адамы жана кыргыздан шартын билген жок болгондуктан баардык ишти Самсахун Зулнахундан уруксат алып башкарууда. Чогулган эркектер 9 табак даамды ооз тийишти. Акчаны болсо сакалдуулар чөнтөктөрүнө салышты. Кана балдар, айылыбызга келген Зулнахун көөнү жекелегендей болбойлу. Баардыгын тыңдап ат минип, төшөк талашууга киргиле, деди Албай старшы. Тойго келген эркектердин баардыгы аттары мыктап токуп, басмайылдарын чыңдап, тышынан жаман жумам кийимдерин кийишти. Аялдар эки ороонун киши бою каздырып, түбүнөн тешип, ортосун кошушту. 16 арканды бирине бирин улап, 8 кат кылып өрүштү. Бир учун талага таштап, экинчи учун ороонун түбүндөгү тешиктен өткөрүп барып, казыкты житире кагып байлап, казыктан калган аркандын учтарын жаргылчактын көзүнөн өткөрүп байлашты. Бул казык тагылып, жаргылчак байланган ороонун үстүнө арчанын бүчүрүнөн чөптөн толтура салып, анын үстүнө кийиз салып, 10 чакты кемпирди олтургузушту. Байдын кыз келиндери тамашаны кароо үчүн ороодон обочо келип топтолушуп турушту. Байгени жеке алуучудай болуп, Асылкандын айтуу боюнча кедейдин кыз катындарынын жаман кийимдерин кийип, чака чылапчындарга күлдөн, тезектен аралаштырып, анын үстүнө суу куюп даярдап коюшту. Айылдагы кудалар жакка болуша турган жигиттер аттарын тандап минип, алар дагы жарданып туруп калышты. Өгүз, төө минип, аркан тартабыз дегендер дагы көбөйдү. Эл эркек аял болуп эки тарап болушту. Аялдардын максаты эркектерге арканды жулдурбай, айткан нерселерин кудалардан алуу,
Erkектер болсо арканды кудаларга жулуп берип, аялдарды байгеден куру калтыруу. Бардыгында тең ким кимди жеңмек деген суроо. Окуругун сүйрөтүп, 10 чакты жылкычы аялдар менен эркектердин арасына келип, "Датката, биз ушул айылдагы жылкычылар. 30 күнү оюн салган күйөө кызыңызды куттуктайбыз. Жалгыз кызыңызды шылтоолоп, Кашкардан чыккан атактуу бай Зуннахун күйөөдөн жылкычылык сурабайбыз. Берген кыздын атын кармайбыз деп, жылкычылык алуу илгертеден калган элдин салт экен" деп, жылкычылардын бардыгы Даткага карап жарданып тура калышты. "Булар менден уялбай келип жылкычылык сурагандарын кара" деп, Айдарбек Датканын алды менен ачуусу келе түшсө да, кыз күйөөсүнө шылтоолоп айткан жылкычылардын сөзүн жөөлүү көрүп, жана күйөөсүнүн марттыгы менен мактангысы келип, Самсахун, Зуннахунга акылдашып, жылкычылардан кутулбасаң болбой калды го. Жылкычылыгыңар бир тай" деп, Самсахун күлүп койду. "Рахмат" деп, мамыда турган кертайды алып барып, чоң койчунун үйүнүн алдына жылкычылар союп башташты. "Кана, кудалар, биздин сураганды бересиңерби же төшөк талашасыңарбы" деп, Асылкан илгерилеп басып чыкты. Байгеден мурда төшөк талашууну сонун көргөн жаштар, "Жок, кудалар, эми көнбөйт. Болор иш болуп байосу канган" чуулдап жиберишти. Жигиттер алмактан салмак арканды тартып келишти. Аялдар ороого жакын эч кимди келтирбей, чылапчын илеген чака табактагы жаман немелер менен эркектерди бет талаштыра уруп турушат. Арканды тарта албай аттан ооп түшүп жаткандарды, басмайлы үзүлүп шыпырылып жаткандарды, төөсүн бакыртып тургандарды карап турган аял эркектердин бардыгы кыраан катка күлүүдө. Каныбек, кара аргымакты минип келип, кирип көрбөйсүңбү?" деди элдин четинде турган Эсен. Каныбек күлүп, "Мейли, сизден уруксат болсо минейин" деп, Каныбек кара өгүзгө жүгүрдү. Каныбек деле арканды жулуп ала албайт. Эмне үчүн? Ушунча адам жула албаган арканды Каныбек жула алабы? Каныбек ыкчыл көрүнөт. Анын үстүнө Эсендин кара өгүзү тоону дагы томкоро тартып кетет, деди элдин бир катары. Элдин бардыгы илгерки өткөн баланчанын көк өгүзү, Түкүнчөнүн кызыл өгүзү, Бастанчанын күрөң өгүзү жөнүндөгү аңгемеге кирип кетишти. Каныбек ардан бери ээрди токуп минип, элдин четине келип тура калганда, "Кана Каныбек, кечегинде ишке жарап ташта" деп, турган элдин бардыгы чуулдады. Каныбек акырын аркандын учун алып туруп, "Энелер, жеңилер, жалынсаңар арканды калтырайын, болбосо бардыгыңарды куюн учургандай кылам. Жалынбайбыз" деп чуулдашты аялдар. "Сага жалынгача итке жалынам" деп, четте турган бир аял чылаган күл менен Каныбекти беттен ары бир койду. Каныбек кечирим сурап, чынын айтса, бул аялдын кордошу анын ичин күйгүздү. Айрыкча итке жалынам деген сөз Каныбектин жинин келтирди. "Башың баш, багалчагың кара таш" деп, Каныбек өгүздү камчыланып, тегерене өкүрөңдөттү. Арканды минип алып жылдырбай олтурган катындар, ороонун үстүндөгү кемпирлердин бардыгы аяктары асманга карап томолонушту. Карап турган эркектер каткырып, ызы-чуу кыйкырык салышты. Бул ороону Каныбек да казышкан. Каныбек ороону казышып жатып, Жуманын үйрөтүүбү боюнча эки ороонун ортосуна күрөк сайып, ороонун ортосу жарылып кеткендей кылып койгон. Эгер түз тартпай, кайра жыра тартса, алда качан жарылып калмак. Бирок бул сырды Жума менен Каныбек эч кимге айткан эмес. Каныбек дагы бир айлана тартып келгенде, ороонун айланасында эч ким калбады. Чылапчын чакадагы чыланган нерселердин бардыгы алда качан төгүлгөн. Эркектерди булгаган аялдардын өздөрү дагы булганышкан. Каныбек үчүнчү айланып келип, арканды эки ороонун ортосуна келтирип туруп жыра тарттырды. Аркандын учу үзөңгүгө оролгон болуучу. Кара өгүздү элдин бардыгы чурулдай айдашты. Кара өгүз эки ирет чөгөөлөй калып, үчүнчү ирет чиренип туруп тартканда, ороо жарылып, жаргылчак казыгы менен суурулуп келди. Элдин бардыгы чурулдашып, арканды көкбөрү кылып тартып жиберишти. Эл чуулдап, аялдарды шылдыңдашты. Аялдардын кээ бири чыны менен ыза болуп, ыйлап да жиберишти. "Ой, садагың болоюн, өмүрүң узун болсун" деп, Эсен менен Жума жалынды. Чоң койчу менен Сурмаш Каныбекти кара өгүздөн түшүрүп, башынан суу тегеретип жатышты. Каныбек үйгө сүйөнүп тура калганда, Бегайым үйдүн ичинен туруп, "Рахмат, Каныке" деп күлүмсүрөдү. Акылдашканда, катын, бул экөөнүн көз карашы күндөн күнгө оорлоп бара жатканын байкайсыңбы? Капырай десең, бул кыйын иш. Кокус бирин бири көрбөй калса, өлүп калышабы деп корком.
Койчу, жаман апасы сөзді айтпай. Жоқ, чын байбичем. Болор болбос эмнени шылтоолошуп, көздөрүн кысып сүйлөшкөнүн байкайсыңбы? Байкап эле жүрөм. Бирок байкаганда жалгыз кызды эмне кылмаксың? Кызыңдын түндөгү кылыгын байкайсыңбы? Тыштан кирип келип, Каныбек сени Эркайым чакырып жатат деп, үйдөн чаканы алып чыгып кетти. Анын артынан Каныбек чыгып Эркайымдын үйүн көздөй басты эле, суу алып келүүдөн коркуп, сени алдап чакырдым деп, каткырып күлүп, Каныбекти колдон жетелеп сууга ээрчитип барып келди. Ошол эле дейсиңби? Бир күнү Бегайым отунга барып, көтөрө албай койдум деп, кайра келип, эни Каныбекти көтөрүп кел десең деп, асылганынан Каныбекти көтөрүп кел десем, Бегайым барып алган отунун көрсөтүп бербесе кайдан табам деп, көз ымдашып гана ээрчитип кетип калды. Дечи катын, кызың болсо чоңоюп калды. Кокус шайтан болуп төрөп койсо, атыбыз эмне болмок? Койчу нары бадырабай. Жалгыз кызыңды ошентип, айтуу кантип оозуңа барат? Ой, Кудай урган, ой. Жаман айтпай жакшы жок деген. Жаман жакшы экөөнү тең эске ала жүрүш керек. Эмесе бирөөгө кудалаш? Кимге? Жоро куда болоюн деп жүрбөйбү? Аны кой катын. Анын уулу кишиге жакшылыгы тие турган уул эмес. Анын оң карасына кызыккан менен кызың зарлап кетет. Эмесе Жоробекке куда бол. Кой, ошонун жинди катынына күнү калып, бергенче кызымды өлтүрүп коем. Тиги Жумакалдын уулу кандай? Жумакалдын уулу түзүк неме, бирок Жумакал катыны экөө тең, Кудай урган, битин сыгып канын жалаган немелер. Кызыңдын курсагы тойбой жүрүп өтүп кетет. Анан кимге бермекчисиң? Атаң Жуманын айтканы акыл кандай. Мен ошондон башканы орун көрбөдүм. Ырас, кыз экөөбүздүкү. Сен экөөбүз эмне кылсак, ошол болмок. Бирок ошол жалгыз кызыбыздын бара турган жерин, ала турган күйөөсүн жараштыра албасак, убалы экөөбүздүн мойнубузда калбайбы? Аның ырас. Бирок келечеги кандай болор экен? Ошол келечегин айтып жатам. Эгер ушул экөөнү зарлата турган болсок, ошондо бизге эмнени аалат айтылмак дешип, чоң койчу менен Сурмаш далай акылдаша турган. Ой балдар, ойлонуп иш кылгыла. Бегайымды бирөөгө берип, андан 5-6 жанды калган менен этегиңер эки болбойт. Ушул Каныбек менен Бегайымды бири-биринен ажыратпагыла деп, жума келген сайын чоң койчу менен Сурмашка айта турган. Айымбатчанын тоюндагы Каныбектин улак тартышы, төшөк талашы Каныбектин багын ачты. Мурунку убакта жөө самтырап кой артынан жүрө турган болсо, эми ат минип, укурук сүйрөтүп жылкычы болгон. Ошону менен бирге узун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына Каныбектин даңкы жайылган. Мурунку убактагы турары, самтыраган өлүгүңдү көрөйүн кул деген кыз келиндер эми кагылайын Каныбек, бери кел деп калган. Күндөрдөн күн өтө берди. Чоң койчу менен Сурмаштын кеңеши күч алды. Бегайымды Каныбекке алып келүүгө датка менен Салтанат каршы болбос бекен деп, Эркайымды арага салды. Эркайым бул окуяны Салтанат менен датка кайтты. Алар дагы каршы болбоду. Мейле, кайта арас болот. Каныбек кул болуп тышкы жумушту жасайт, Бегайым күң болуп үйдөгү жумушту жасайт дешип, Салтанат менен Айдарбек датка тымызын кымылдашкан. Балдарым, ырас кылдыңар. Өзүңөр карып бара жатасыңар. Даткадагы 1-5-10 жылдан кийин Каныбекти бошотор. Анан силерди Каныбек алаканына салып бакпайбы деп жумада тойго келгенде айтты. Бул сөз чоң койчу менен Сурмаштын көңүлүнө абдан уйган. Каныбек кийинки күндөрдө өтө ойчул болуп кетти. Басса да, турса да, эки көзүн тунжуратып терең ойго кетүүчү. Каныбектин мындай абалга түшүп кетүүсүнүн себеби 3 нерседен эле. Биринчи, туубаса да тутунгандай болгон Айбадак апаң салам айтты. Анархан болсо баягы Керимахунга тийген. Бирок Анархан өзү кайдан тийсин? Керимахундун байлыгына жана соодага эптүүлүгүнө кызыгып, Зуннахун берди. Үй бүлөсүнүн баардыгы макул деп турган соң, жалгыз Анархандын макул дебеске чарасы канча? Көзүнүн жашын көл кылып, көкүрөк кайгысын чер кылып жүрөт. Анархан боюн салып сүйбөгөндүктөн Керимахун 2 жолу урган эмиш. Мен бери чыгаарда келип ыйлап туруп, Самсахун аке, Каныбектин колун кыса кармап туруп салам айт. Мен үчүн бетинен өп. Менин айтканыма көнбөй койду эле чала болуп тур деп табалабасын. Эгер Каныбек ушул тарапта келсе, мага бир кезигип кетсин деди. Анархандын мындай абалга түшүп калышына далай себептер бар. Аны кийин ачып берем деген.
Самсахун өгүнү мында келгендин эртеси. Экинчиден, Самсахун аке, менин инем Шорду ажардын амандыгын билдиңби деп Каныбек сураганда, жок, билбедим. Ошол баягыдан бери Түлкүбектикине бара элекмин деп айткан Самсахун. Бирок Самсахун муну да калп айткан. Самсахун Түлкүбектикине 2 жолу барды. Каныбектен ажырагандан кийин ажардын көргөн кордугун башка кишиге барып күң болгонун, ал жерде ажарды эрге алып бергенин айтууга Самсахундун жүрөгү чыдаган эмес. Эчен күн ойлонсо да энесинин жайын айтууга Самсахун баатырлык кыла албады. Шорду ажардын башынан өткөргөн кордугун Каныбекке айтсам күйүп, жанып кетер, же кайгыдан өлүп кетер деп Самсахун корккон. Үчүнчүдөн Айдарбек таткага эрегишкен таткалар көбөйө баштады. Тобум менен тоюңа бардым. Кулу өгүз минип улак тартам деп бир кишимдин атын өгүзүнө жардырды. Аттын жайын айтуунун ордуна күлүп шылдың кылды. Шашпа! Ошол аттын кунун тоголок 9 туу бесин уурдатып алуу менен бүтүрөм деп тойчу татка баягы тойдо таарынып кеткен. Ошондуктан мен тойчу татканын уурларынан өлөм же Айдарбек таткадан өлөм деп Каныбек көп ойлонот. Чоң үйдү кичирейтип, кичине үйдү тепирейтип, эл жайлоого чыгуу камын көрө башташты. Чоң койчу бир торпок, бир кой союп, айылдагы аксакалдарды чакырып, өткөн ишемби күнү Бегайым менен Каныбектин никесин окуткан. Жума алып келген өрө кийизди алачык кылып беришкен. Бирок 2 жаш эркин сайраңдап алачыгына жатышы элек. Ууру күч алды. Баланчанын атын түкүнчөнүн бээсин алып кетиптир деген сөздөр менен Каныбек жылкыдан карыш чыга албайт. Бегайым болсо эртең менен элден мурун туруп, түнкүсүн элден кийин жатат. Салтанат менен Эркайымдын айдоосунда жүрүп, Бегайымдын өңү жездей саргарып, күндөн күнгө аза баштады. Сиз татканын эшигинде жүрө бербеңиз. Мунун эшигинде жүрө берген менен эч пайда жок. Таятамын колунда азын оолак өлбөгөндөй малыбыз бар. Ошол малыңызды багып өзүңүзчө тиричилик кылганыңыз жөн. Мен Айдарбек таткадан марыбаймын. Марыймын деген менен да булармы артпайт. Эл жайлоого чыкканда башыма азаттык сураймын. Берсе бергени, бербесе менин качканым. Мунун колунан эсен кутулуп алсам, силерди кор кылбай багаармын деп мындан 2 күн илгери Каныбек чоң койчуну Оштун бери жагындагы Лаңгар деген жерге көчүрүп жиберген. Күн көтөрүлүп калган кезде Каныбек жылкыны айдап, кулундарды байлашты. Бегайым Эркайымдан бир аяк кымыз алып келип, энеси Сурмаштын берип кеткен талканына кымызга чылады да Каныбектин келүүсүн күтүп олтурду. Ал жөн эле олтурган жок. Каныбекти алачыкка кирип келгенде эркелей, мойнуна асылып, 2 бетинен өөп, жана өзү 2 бетинен өптүрүп, биртке болсо да омолгон оор турмушту унуткарып, сүйгөнү менен көңүл ачкысы келди. Бегайым, я, ой өлүгүңдү көрөйүн каракчы. Тиги кирлерди батыраак жуубайсыңбы? Эрге жетинип калгансып, жаман алачыгың эле жүгүрүп турат, өлүгүңдү көрөйүн деп Эркайым ачууланды. Ай Шорду баш, жан жай алып кабак ачылбайт экен го деп Бегайым көзүнөн жашын кылгыртып тышка жөнөгөндө Каныбек кирип келди. Эмне ыйламсырайсың? Капа болуп кайгырган менен экөөбүзгө булардын боору ачыбайт. Андан көрө бир аз күн чыда, өлбөсөк булардан кутулаарбыз деп Каныбек Бегайымды эркелете, көкүрөгүнө кысып, саамайын сылап бетинен өптү. Чоор үнү кийинки бөлүмдөрдө.